Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, Талас тургундары. Мен сиздерге центрден так ортосунан 6 сотик участокта салынган мансарты менен чоң тамды, ичинде бардык евролор менен жана ошондой эле бул жерде PlayStation оюн борбору бизнеси менен үй сатыкка чыгып жатат. Анда эмесе мен сиздерге дарегин тагыраак айтайын. Мынакей туугандар, бул светофор өзүңүздөр көрүп турган Ломоносова көчөсү. Ломоносова көчөдөн күнбатышты көздөй бурулганда эле сол тарапта биринчи там. Бердике Баатыр 190 даректе. Бул жерде Бакыт чайханасы, бул жерде Алиф чайханасы, центрге чейин болгону туугандар 500 метрде жайгашкан. Анда эмесе мени кожоюн күтүп турат. Мен ичине кирип бардык маалыматтарды алып берем. Видеодан алыстабай видеого лайк басып коюңуздар. Үй издеп жүргөн бир туугандарга жөнөтүп коесуздар. Мына бисмилла деп киргенде эле мына бизди кожоюн күтүп турат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кел. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы, Кудай жакшы. Үйдү сатыкка койдуз. Койдук. Анда Кудай буйрса үнүңүздү бир аз катыраак чыгарасыз, Ооба. Мен суроолорду берип баштайм. Өзүңүз бардык суроолорду так жооп бересиз. Мына туугандар, эшигин көрүп төрүнө өттөйт, кирип келгенде эле үйдүн фасадын караңыздар. Мындай необычный моделде жазап. Буну байке өзүңүз жазасызбы? Өзүм жасагам, полный. Өзүңүздүн анда өнөр бар экен да байке. Кудай берип атат. Могуларды караңыздар, бир башкача көрүнөт экен алыстан. Мынакей үйдүн сырты. Огород 6 сотик дедиз, Ооба. Участок полный 6 сотик. Жалпы 6 сотикте жайгашкан. Огороддон баштайлы же үйдөн баштайлыбы? Үйдөн баштайлы, жүрүңүз анда эмесе. Бул жакка да жакшы. Караңыз, ёлкалардан тигилген экен, аябай кооз. Жери болсо газон. Байкеде чын эле дизайн бар экен, караңыздар. Өзүңүз бир дизайнерсизби байке? Эл катары. Өзүңүз жазасыз жакшы экен, көрүнүштөрдү тандаган караңыздар. Светтер аябай жакшы көрүнөт экен. Кана бисмилла, сиз кирип баштап бере бериңиз. Бул жерде эшиги чоң сплошной айнек менен. Хоп, бисмилла. Бисмилла деп кирди. Охо. Могуларды башкача кылып жазасызбы байке? Буну өзүңүз жазасызбы? Ооба. Кудай буйрса. Анча-мынча усталар келип үйрөнүп кетчү экен да сиздин үйүңүздөн. Мына киргенде эле бул жерде прихожка. Бул жакта залдан баштайлы. Келиңиздер залга. Кирип баштап бериңиз. Зал, мындай, Кудай буйрса. Зал, бисмилла. Охо. Мына кыргыздын орнаменти болгон. Кыргыздын орнаменти бул атайын кыргыз бөлмөсү го деме, башкача кылып жазап турсун экен. Биякта кыламыз да. Ручной. Ручной бар эле. Өзүбүз жасаганбыз. Үй бүлөбүз менен. Үй бүлөңүз менен дизайнерсизби байке? Кара, могулар башкача чыгыптыр чын эле. Сонун жазап турсуз байке, сонун экен. Залдын узунтурасы канча бул жолу? 6га 4. 6га 4. Мына залды көрүп атасыздар. Жарык, люстраларын караңыздар. Потолок, натяжной потолок. Диод менен караңыздар, жарык келтирилген. Бул жактардын баары жакшы, кымбат обойдон чапталган. Эшикти караңыздар. Мынакей. Эң жакшы эмаль эшиктерден. Бул жагы эмне бөлмө? Бияк жатакана, биздин жатак. Жатакана, Мынакей, хай-тек. Стили караңыздар. Но картина экен десем, бунда колго жазагансыздарбы? Ооба. Буну кызым жазаган. Кызыңызда да өнөр бар экен анда. Бар бул. Сонун экен, караңыздар, сонун көрүнөт экен мына. Хай-тек стилде, серый цветте сонун болуп чыгыптыр. Мен гардеробный. Бул жакка түз киргенде гардеробный, Гардеробный. Бул жактарды дагы келтириптиз го, Обойлорду. Буйрса. 3D обойлор жабыштырылган экен, жакшы. Айнек пардалар. Бул баары калат да байке? Баары калат. Баары калат экен туугандар. Ушу силер көрүп аткан ушул шторалар, эмнени көрсөңүздөр, баарын калтырат. Эгер бааңыздар келишсе, айына чейин чыдап түрдүрбөй көрүп туруңуздар, баасын сиздерге айтып беребиз аягында. Бул жагында душ экен, Душ кылса да болот, туалет койсо да болот, санузел полный чыгып дайындап коем. Бул жакта түтүкчөлөрдүн баары даяр. Суун эле кошуш керек. Душунда жакшы кымбат кафелер коюп тур. Бул жагында бул кухня тоже запасной. Кухнясы. Суулар киргизилген. Бул жакта центральный канализация кошулганбы? Жок, кошулган эмес. Ну, кошуп койсо болот, жакын эле жерде. Жолдун аркы бетинде ош керек, буйрса. Жолдун аркы бетинде центральный канализация өткөн туугандар. Ошону кошуналар менен биригип өткөрүп алса болот.
Бул лестницанын асты. Бияк обувной кылып койгонбуз сатайын мында шкаф. Шкаф коюп койгон экенсиздер, э? Ана түз киребиз дагы. Бул жагы холл окшойт, э? Холл. Холдун о дуалдарындагы башкача кылып жазапсыз го, э? Караңыздар. Байке чын эле өзү уста экен. Түз киребиз бияктан. Кызымдын жатаганы. Мол кандай кылып жазабыз? Абой дейсиң, абой эмес. Сонун экен туугандар. Ойбой, бияка чейин тимene. Ар бир комнатаны эринбей жасап турсуз го. Караңыздар, мына планета. Кайсы планетаны чагылдыргансыз бияка? Айды. Айбы, айды жасап тур караңыздар туугандар. Сонун экен. Мынакей үстү да гүлдүү, натяжной потолок. Жакшы люстра. Дуалардын баарын өзүңүздөр маани бериңиздер. Кийинки бөлмөгө өтөлү. Бул жак боюнча байке баса. Бияк бизнес болчу. Sony PlayStation. Бул жак иштейби азыр? Иштейт азыр. Иштейт, э? Негизи ал 5 монитор бар, телевизор. 5 монитор, э? Бирөө таптап турам. Бияк үйдө туруп. 5 монитор иштейт азыр. Иштейт, рабочий. Эмес мен поставка эчтекесин тийбем, диван баары калат. Диван, стер көргөн бардык Sony'лер баары калат, э? Кирешеси кандай байке, кирешеси? Эми кирешесин иштетип атсыздарбы, иштеп атабы? Иштеп атыр. Өз убагында ошо PlayStation'нын арты менен ушу там турган негизи. Мынакей туугандар. Өзүнүн убагында. Биринчи бизнести тургузуп туруп, бизнестен түшкөн акча менен там салып койгон экенсиз, э? Бул топка кандай топка? Топка көрөсүздөр, тиги өз жигит. Шашпай туруңуздар. Анда эмес, мансартка чыгайлы, э? Мансарт бул жагында бир бөлмө экен, э? Бир бөлмө. Мына дуалын карап коюңуздар. Усталар келип дагы бир байкеден консультация алып, дуаларды үйрөнүп алсаңыздар болот экен. Чын эле башкача дизайнда келтирген экен ар бир бөлмөлөрдү детально эринбестен. Сонун экен бул жактагы. Мынакей. Видеодон алыстабаңыздар, туугандар. Азыр огород жагын тартып беребиз. Жана ошол жайкы летний кухняларды, тапчан, временкаларды, очокканалардын баарын тартып беребиз. Мына бул жагына временка, бул жагында тапчан, э? Тапчан. Кириңиз. Временка. Мынакей. Бияка кышында да отуруп бересиздер го деме? Отопление чогуу? Мына берди отопление. Полный отопление. Пай. Могу өзүнчө эле шундукка карап эле тура бериң келет го, сүрөткө түшкүң келет берге. Келтирип турса очоккананы. Отопление берди экен. Берди. Кыскасы кышы жайы ушул жерден жылытып, үйдүн баары жылып тура берет. Көбүнчө кышында временка кире албай калат да, суук болупчу. Бул кышы жайы бир температура үй менен временканын баардык абалы. Анда огород жагына өтөйлү. Центрдин так ортосунда ушундай шартта туугандар, ушундай үй издеп жүргөндөр болсо, келип көрүңүздөр. Бардык мектепке жакын, садикке жакын, базарга жакын, э? Чын эле сонун жерде экен. Номер 3-кө, номер 2-ге, номер 1-ге. Номер 3, номер 2, номер 1 кыскасы бардык мектептер түбүндө, центрдин так ортосунда. Огороддо канча түп алма бар өзү? Так, 12 түп, 11 түп кара өрүк бар. Так, 1 2 4 түп талгарка алмурт бар. Кыш калмадан 3 түп бар. Анан кийин 2 шабдалы бар. Анан карликовый 2 алма бар. Кыскасы бардык эле түрү бар го байке, өзүңүздү кеспи баарын. Өзү кести. Сонун экен, караңыздар. Бuyakta малиналар, э? Розалар мынакей. Сарай үстүндө чөп жыгычы менен. Кой баласы деп урашат. Бул эмне? 3 тонна көмүрү бар буякта дагы. Көмүрү менен экен. Бул эмне? Бул баня. Баня экен. Кана келиңизчи, баняны бир көргөзөлү. Баня. Бул баня. Бул иштейт. Сулар кошулган. Бул баня неме? Кышында деле от жагылат. Баягы топка буга да кошулган. Топка ушакка сразу бысымлана жылып тура берет экен да, келип душка да чайкана болсо болот экен. Кышында душ. Баня от жагып, даяр турат экен, ичи жылып. Бир аз от жагып эле ысытып алып баня түшсө болот экен. От жакпай душка деле түшөрсө жылып турат экен, э? Бул жанда да бир кемегеңиз бар экен, э? Баягы борсок эме кылгандарга, балык салык
үй жыттанбасын үчүн кылсам. Сырттан наружный, өзүнчө да бир кемеге. Болду ушул бияк Отундар. көмүр бар. Көмүр каналса буякта. Көмүр кананы бияктан жыйып коет экен. Бул жагы складпы? Склад бар. Складта бир көргөзүп койланда. Мына уста кишинин үйүндө өзү эле билинет өзү. Сарайына, складына киргенде эле. Бардыгы ордорунда илинип турат экен, жакшы байке. Ушул инструменттериңизди калабы байке? Биринин основнойун алып кетем, жана болгарка дегендер, калгандарын баары калат. Багыз келсе, болгарканы да таштайсыз керек болсо, туурабы? Эчтейм аны. Анда эмесе баазын айтыңызчы, элдин баары кызыгып калып окшойт. Канча дейт болду экен деп. $75.000 дейин да. $75.000. Негизи туугандар, центрдин так ортосунда мындай тамга менимче баа туура эле окшойт, андай деле кымбат эмес. Өзүңүздөр да келип, жылы сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Байке менен сүйлөшүп, содалашып, айтмакчы, эмне варианттарыңыз бар? Вариант өзүм ачык айтканда шаарга кетсем деген Бишкекке. Анан Бишкектен варианттар чыкса сүйлөшөбүз, маселе жок. Квартира, участок болобу, машина. Машина. Мейли машина болсо башта келсин. Жакшы машина сатып жибересиз да, туурабы? Болуптур. Бишкекке көчүш үчүн эле сатып атасызбы? Ошол үчүн. Комментарийлер көп жазат да, мындай үйдү кол менен салды, аябай мээнеттен. Неге сатып атат деп сурап койбодусуз деп. Көп жазып калышат, ошого да жооп берип кетиңиз. Бала чака чоңойду. Окушуп атат. Азыр шаарда билесиңер, там кымбат. Бала чаканда окутуш керек. Ал үчүн мындай айтканда балдардын жанында жүрүш керек. Кыскасы, балдар Бишкек тарапта жумуштары, иши ошол жакка кетишке туура келип атат. Мына туугандар, эмнеге сатып атат деп сурап койбойсуңбу десиздер, мынакей сурап бердим аны дагы. Үй жакса туугандар сөзсүз түрдө лайк басып коюңуздар. Туугандарыңыздарга да бөлүшүңүздөр. Андан кийин келип содалашып көрүңүздөр жакса. Мына бардык варианттарын тартып колуман келишинче силерге маалымат бере алдым. Анда байке, мээниңиз содаңыз болсун. Рахмат. Үйүңүз жакшы адамдарга буйрусун. Ушунча мээнет менен салган экенсиз. Өзүңүздө жакшы адамдарга насип этсин. Жана ар бириңиздерге да Кудай таалам үй жокторго үй насип кылсын. Байке, бул гүлдөрдү ким тиккен? Гүлдөр өзү тиккенбиз үй бүлөбүз менен. Бул даракты дагы. Байке өздөрү үй бүлөбүз менен бир өнөрлүү адамдар экен туугандар. Көчөнү гүлдөтүп таштаптыр, караңыздар, көчөгө гүл тигип. Буну көргөндөр ойлойт го, бир мэрия тиккенби деп, Мынакей туугандар, мен силерге колман кечте тарттым туугандар.